Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme inna nas'aluka ilmen nafi ve rızkan tayyib ve amelen mutakabbala. Бұл бөлімде оразаның башталышы жана аякташы. Таңкы убакыттан кирип, кечки кирген убакыт. Алла Таала Бакара сүрөсүнүн 187-аятында мындай дейт: Ораза айында түнкүсүн аялдарыңарга жакындык кылуу адал болду. Хунна либасун лакум ва антум либасун лахун. Силер алардын кийимисиңер, алар силердин кийимиңер. Аллах Таалам билди, силер буга чейин ошол түндөрдө күнөөгө түшүп калып атканыңарды. Мындайча айтканда, күнөөкөр болуп калдыңар. Аллах Таалам тобоңорду кабыл кылды, силерди кечирди. Эми аялдарыңарга жакындасаңар уруксат деди. Ичкиле, жегиле таңкы убакыты келгенче. Ак жип менен кара жип айырмаланганча деди. Таңкы убакыттын киргенге чейин. Андан кийин оозуңарды жапкандан кийин кеч киргенге чейин оразаңарды тутасыңар деди. Ушул аятка Ибн Касир рахимахулло мындай түшүндүрмө берет тафсиринде. Бул аятта Аллах Таалам жалпы мусулмандарга уруксат берди. Жана ошондой эле бир жеңилдик берди. Себеби исламдын башында мусулмандарга шам убакытынан баштап ооз ачат го Шамда. Убакыт киргенде куптанга чейин эле аралыкта убакыт болгон. Мындайча айтканда куптан намазы кирер менен кайра ооз жабылып калган. Болду, ошондон баштап эртеме эң кийинки күндөгү чейин оразада болуш керек. Мына ушул нерсени Алла Таалам рафа жеңилдетип кайрадан таң атканга чейин аялына жакындык кылса да болот, ичсе да болот, жесе да болот турган кылды дейт. Кайсы бир адам ооз ачар убакыты келип оозун ачса, ал адамга жештик, ичиштик, аялына жакындык кылыш куптан намазына чейин эле болгон дейт. Элестетиңиздер, шам менен куптан ашып кетсе 1 саат аралык эле. Шам убакытынан кийин уктап кала турган болсо, же куптан намазы келип окуй турган болсо, ал адамга жештик да, ичиштик дагы, жакындык кылуу дагы арам болгон эле. Качанга чейин? Эртеси күнгү шам намазына чейин. Бул нерсе сахабаларга оор болду. Ошондон кийин мына ушул аят түштү. Бүгүндөн баштап силерге ооз ачар убакыт киргенден баштап таң атканга чейин жеген ичиш адал болду деген. Сахабалар бул кабарды укканда аябай сүйүнүштү. Мындайча айтканда Алла Таалам уруксат берди, ичиштикти, жештикти, жакындык кылышты. Шам намазы убакыты киргенден баштап, мындайча айтканда багымдаттын убактына чейин. Ак жип, кара жип айырмаланып таң атканга чейин, таңдын убакыты келгенге чейин. Мына ушул аят менен дагы бизге экинчи нерсе белгилүү болду тарыхта. Мындайча айтканда, оразонун ооз ачар убакыты кайсыл убакыт? Кайсыл убакытта оозду жабабыз саарлыкта? Кайсыл убакытка чейин оозду ачабыз? Кайсыл убакытта оозду жаап саарлыктан баштап? Кайсыл убакытка чейин оозду жаап турабыз? Мындайча айтканда, таңкы багымдаттын убакыты келгенден баштап күн батып шам намазы киргенки убакытка чейин ооз жабыла турганы белгилүү болду. Ана Алла Тааланын жардамы менен бизге кандай жеңилдик? Мурункуларда болсо кыска эле аралыкта ооз ачып турганда 24 сааттын ичинде элестетиңиздер, 1 эле саат ооз ачып болгон. 23 сааты ооз жабык болгон. Азыркы убакта алхамдулилля түн узун, ооз ачар убакыт 6:30да кирсе, 7 деп коюңуз. Кайра кийинки 6га чейин, эртеси күн таңкы 6га чейин ооз ачык деген сөз. Мурункуларда 1 саат аралык. Ушул нерсе оор болгон, кыйын болгон. Ана Алла Таалам ушул аятты түшүргөн дейт Бакарадагы 187-аят. Бунун баары Алла Тааламдын жеңилдиги. Эми ушул таң атканга чейин, саарлык убакытка чейин ичишти, жечиштикти уруксат берди Алла Таалам. Ушул жерде саарлык кылууга мустахаб жакшы көрүлгөн амал. Себеби Бухариде, Муслимде келген хадисте Анас радиаллаху анхудан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Саарлык кылгыла" деген. Чындыгында саарлык кылууда береке бар деген. Саарлык кылууга аябай кызыктырган, чакырган хадистер, асарлар көп туугандар. Ошо бул нерседе береке бар. Бир татым нан болобу, суу болобу, айтор багымдаттын убактына жакындатып туруп саарлык кылуу мустахаб амал экени белгилүү. Анан кээ бирлер болсо уктап калам деп кечинде дыңкыйып тоет да уктап калат. Кээ бирлер болсо түнкүсүн уктабай жүрүп берет дагы, саат 1-2лерде же 1лерде жеп туруп жатып алат. Ошо менен ашказаны кыйналат. Анан барып багымдатка турушу кыйын болот. Тахажжуд биякта эле калсын. Анан барып мечитке, жамаатка да бара албайт. Анан көзү башы шишип, эртең менен ороз айында сергек жүрбөстөн ушинтип кыйналат да. Ошон үчүн бул саарлыкты кылганда колдонуш багымдаттын убакыты, мисалы жарым саат калды. Ооз жаба турган убакыт. Ошого жакындатып 20 мүнөт калганда, жарым саат калганда адам убакытына карап оозун жапса,
Андан ары багымдатты окуй алат, алдында туруп тахажжуд намаз окуй алат, мечитке бара алат. Ошентип жеген саарлыгы дагы сиңет. Анан күндүзү сергек болот, тамагы сиңген болот. Ал эми тамакта жебей койсо кээ бирлер кечинде тарайктен келди, тамагын ичип жатып алат, анан эртесин алсырайт. Ошентип ороз айында, сабыр күрөштүн айында алсырап, Куран окуудан, зикир кылуудан, жакшы иштерди жасоодон дагы алсырап жата берет. Мына ошол саарлыкта кылуу береке бар. Орозоңдо береке бар. Ден соолугуңда береке болот. Күнүңдө, убактыңда береке болот. Мына ушул сүннөт амалды туура аткаргыла. Эгерде адам ойгонуп калса, чүркөп калган, же аялдарды этек кирип болуп орозо тутпай жүргөн, багымдаттын убактына караганда 1 саатпы, 2 саат мурун ойгонуп калса, тазарган билет. Эмне кылат? Кээ бир адамдар ушул жерден чаташып, мен оолу гусул алышым керек дейт да, гусул алганча багымдаттын убакыты кирип калат дагы, эч нерсе жебей калат. Же ниет да кылбай калат орозо тутушка. Ошон үчүн оозду жабышка гусул алыш шарт эмес туугандар. Ушуну жакшы айырмалайлы. Оозду жаап алыңыз, тамагыңызды жеп, орозону кармап, анан барып гусул алып алсаңыз болот. Мейли жакындыкка барган болсун, мейли чүркөп калсын, мейли этек кирине тазаланган болсун. Себеби кыска бир жарым саат убакытта жуунуп калса, саарлык иче албай калат, саарлык ичсе, андан ары убакыт бар да, багымдаттын убакыты чыгып кетпейт ал. Барып саарлык кылып туруп, анан жуунуп, гусул алып туруп, анан багымдат намазын окуйт. Ошол жерде жакшы айырмалаш керек. Кээ бир адамдар ушуну чаташып жүргөндөр барки, мен орозодо оозумду жабыш үчүн дарачан болушум керек. Же орозодо оозумду жабыш үчүн саарлык ичип, мен гусулда болушум керек деп ойлошот да. Бул ката түшүнүк. Оозду жабышка адам гусулда таза болушу, жуунушу шарт эмес. Оозду жаап алып деле, анан гусул алып жууна берсе болот. Мына ошону саарлык кылат, андан кийин барып жуунат, анан багымдат намазын окуп алат. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах ушуну айтат, кээ бир адамдар саарлыкты эрте ичип алат. Анан мунун себептери бар. Түндө уктабайт дейт, жүрө берет. Анан багымдатка жакын келгенде адам уйкусу келип баштайт дагы. Жана жогоруда айткандай, саат 3-төрдө жеп алат, 2-бирде жеп алат. Анан ныксырайт, шалдырайт, ошо мен бир аз уктап турайын дейт. Багымдатка кээ бирлер каза кылып салгандар бар. Кээ бирлер болсо мечитке барбайт, жамаат менен окубайт. Кээ бирлер болсо, Кудай сактасын, багымдат намазын каза деле кылып салышы мүмкүн да. Туруп калса, күн чыгып калган болот. Мына ошондой чалакылыкты тартипке салып, адам иреттеп алыш керек. Мына ушундай адамдар бир нече каталарга түшөт. Биринчиси, ооз жаап эле кечээинки убакытта эле жаап алган болот. Сүннөттөн оолак болот. Пайгамбар алейхиссалату вассалам саарлык кылууну эмне кечиктирүүгө буйруп атат. Кечиктирүүгө чакырып атат. Кечиктирип, багымдаттын убакыты кирерин алдында оозду жабууга. Куптандайын эле эмес, же таравих намазынан эле эмес. Экинчиден, мындай адамдар ирет жок. Багымдат намазын жамаат менен окубайт. Жамаат менен намаз окуу деген важипти тоң моюндук кылып аткарбаган болот. Жанагы шалакылыктан. Көрдүңүздөр, ошон үчүн саарлыкта береке бар деген ушул. Бүт расписанияңыз түзүлөт. Куран окууга да жетишесиз, эртең мененки зикирди да кыласыз, күндүзгүн канча мынча бүтпөгөн иштериңизди кыла аласыз. Энергияда ныксырабай, шалдырабай, мындай зирек шамдагай жүрөсүз деген сөз. Намаздарыңыз тоорунда. Үчүнчүдөн, мындай адамдар багымдат намазындагы күн чыгып чыкпайын деп кечиктирип окуп калышы мүмкүн. Же кечиктириши мүмкүн. Же болбосо күн чыккандан кийин окуп калышы мүмкүн. Көрдүңүздөр, түнкүсүн уйкудан калуу, саарлык убагында ичпөө кандай берекеден качат адам. Эгер ошо түндө уйкудан калып, анан ныксырап шалдырап багымдат намазын орозо айында каза кылып ала турган болсо, кандай чоң күнөө, кандай чоң бали. Алла Таалам Куранда Маун сүрөсүндө фавайлул лил мусаллин, намаз окугандарга азап болсун деген. Кимдер булар десе, алладина хум ан салатихим сахун. Алар намаздарын кечиктирип окугандар деген. Намаздарын да кайрыгейликте окуган. Намаздарында алындар тафсирде айтат, кечиктирип окугандар дейт. Ошондуктан адам ар бир түндө ниет кылыш керек. Эртеңки орозо экенин билип турса, ошол өзү ниет. Мен бүгүн орозонун экинчисиндемин, эртең орозонун үчүнчүсүнө баратат, ниет кылдым, орозо кармаштыкка депкен сөздү айтыш шарт эмес. Ниет деген сөз, сен орозо айында экенин билсең, анан күндө орозо тутуп атканыңды түшүнсөң, эртең орозо улантам, саарлыкка турам деген ошо оюңуздун баары ошол ниет болуп саналат. Мисалы, адам ниет кылып саарлыкка турса эле багымдаттын убакыты кирип калган. Ал саарлык кылган жок. Турса эле өтүп кеткен, багымдаттын убакыты турат. Эмне кылат? Мен ниет кылбай калыпмын. Ошондуктан оозум ачылып калды.
деп жүрө береби? Жок, орозосун уланта берет. Себеби ал адамдын түнүндө ниети бар, эртеңки орозо тутам деген. Болгону турса уктап калды, саарлык иче турган убакыт өтүп кетти, багымдатуу убакыты кирип калды, саарлык иче албайт, бирок орозосун уланта берет. Ал адамдын орозосу туура. Жанагындай абал болбош керек да. Орозобу же орозо эмеспи эсинен чыгып кеткен. Мисалы, нафил орозолордо ушундай болот. Ниет кылбай деле койсо болот. Мисалы, өзүңүздү карап көрөсүз, саат 11 болгон, 11ге чейин эч нерсе жеген эмессиз. Нафил орозолордо ишке ашат ушул. Анан кой бүгүн эч нерсе ичпептирмин, орозо тута берейинчи деп, ошол жерден автомат түрдө ниет кылсаңыз боло берет. Ошол жерден кой бүгүн итак сууду ичкен жокмун, мына тамак да жеген жокмун, бүгүн мен орозо тутайынчы, бир нафил орозону деп. Тутса болот ушундай. Парс орозодо мындай болбойт. Парс орозодо адам орозо айына кирип келгенин билиш керек. Анан ар бир күнү орозо тутуп атканын, эртең орозо деген нерсе эсинде болуш керек. Анан жанагынтип числону айтып, күнүн айтып, сөз менен айтып, ниет кылуу андай эмес ниет. Ооза чарда адам шашылганы, ошону ынтызарлык менен күткөнү, ошол нерсени жакшы көргөндүгү, бул дагы мустахаб амалдардан. Да кайдыгер карап, наоборот мен кечиктирсем сообу чоңураак деп түшүнө албаш керек. Кээ 5 мүнөткө чейин, 10 мүнөткө чейин тамак менен алаксып, жеге берер дагы бир нерсеге алаксып, оозун ачпай жүрө берет. Бул туура эмес туугандар. Хадис кудисиде айткан, менин кулдарымдын арасынан эң сүйкүмдүүлөрү орозо айында ооз ачууга шашылгандары деген. Себеби бул дагы ибадат. Адам ушул менен дагы Аллах Тааланын буйругун аткарып, оозун жаап, кечке чейин сууга чаңкып, тамак ачык болуп, анан ооз ачарды күтүү, бул дагы кулчулук. Бул дагы тадарру, Аллах Таалам болгон жалынып жалбарып кылган бир ибадат. Мына ушул нерсени Аллах Таалам жакшы көрөт. Эми ошол ооз ачырууга шашуу, ошону күтүүдө кандай? Же күндүн батышы менен, же аны көрүшү менен, же байкайт күн батты, шамдын убакыты келди деген, же бирөө адамдын кабары менен, убакыт келди деген, же азандын угулушу менен. Мына ушул жолдор менен адам немени билет? Ооз ачар убакыты болгон экенин билет. Эми азыркы со баягындай приложениялар болуп кетти, алхамдулилля, кенен. 5 маал намазын бүт убакыттары турат, календарлар чыгып атат, бүт белгили бар да. Мурунку убакта булар жок болгон да. Ошо адамдар кайдымкидей күндүн батканын көргөн, же азанды угуп оозасын ачкан, же болбосо бирөөрдөн кабар жебей, кээде ошентип күн жабык болуп калса деле ошол галаба, аладонни деген мындай карап байкап, мына ошондой жолдорду колдонушкан да. Анан ошол жерде кайдыгерлик менен жарым саат өткөрүп, мен чыдай алам деп, шамды окуп, анан зикир кылып отуруп алып, оозун ачпай отуруп жүргөн, мунун баары туура эмес, суннага каршы нерселер. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде адамдар жакшылыкта кала берет качанга чейин? Ооз ачууга шашылганга чейин деген. Ооз ачууга шашылуу, ошону күтүү, ошого сүйүнүү, кубануу бул ибадат. Ал эми жанагы шайтандар кээде бар ушундай суфилерде да бир азгыра турган. Жылуу суу турса муздак сууга ал дейт, көлөкөгө тур кыйнабай десе күнгө турам дейт. Оозу ачкан убакыт келип калса мен чыдай алам дейт. Сухурда береке бар, саарлык ичтесе мен саарлык ичпей деле орозо кармай алам дейт. Мына ушундай тетир жол менен дагы шайтан адамды азгырып, суннага каршы алган адам, каршы чыга берген адам мээси айный баштайт, Алла сактасын. Ошон үчүн мусулман адам канчалык сүннөткө жакындаган сайын жүрөгү тазарып, акылы тунара берет. Мына ошол нерседе береке бар. Ага кош көңүл карабаш керек. Ал эми ооз ачууда жакшысы сүннөт жолу менен. Жана финиктердин көргөнсүздөр, Сауд Арабияда, Араб өлкөлүгүнө келет го, мындай жашылдары. Айли толук быш элек да, кургай элек. Свежий. Ошондой финиктерди рутоп деп коет. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошо менен ачкан. Эгер ал болбосо, тамыр деген кургаганы, финиктин кургап калганы. Эгер ал да болбосо, суу менен. Алхамдулилля, бул жерде кенен да. Мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, ошондой финик алыңыз. Ал жок болсо, кургагын алыңыз. Ал жок болсо, суу бар, алхамдулилля. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам ушундай жол менен оозун ачкан. Шам намазын окуганга чейин оозун ачкан. Ошо рутобинди бир нече жандай ным, свежий финик менен оозун ачкан. Анан барып намазын окуган. Эгер андай свежий финик таба албаса, кургаган менен ачкан. Эгер аны да таба албаса, суу менен ачкан. Эгер сууну да таба албаса, эмне туш келсе ошо менен ачасың. Кээ бир адамдар жолдо болуп калат, коомдук жайларда жүрүп калат, сууда жок жанында, финиги да жок, эч нерсе жок. Наны турат, дагы бир нерсеси бар, оозун ачпай жүргөн болбойт. Ошол жерде жей турган не болсо, ада ошо менен оозду ача бересиз. Анан мен суу менен ачышым керек, финикти издеп табышым керек деп кетсе, анда жарым саат өтүп кетет да. Өтүп кетет, 5 мүнөт болобу, 10 мүнөт болобу.
Мына бул нерсеге дагы жакшы көңүл буруш керек туугандар. Себеби кээ бир адамдар ооз ачууга кирет дагы оозун ачып дасторкондо отура берет. Отуруп ошонун артынан шам намазындагы жамаатты калтырып коюшат. Эркектерге тиешелүү. Мындайча айтканда шамга мечитке барбай коет деген сөз. Үйдө дасторкон даяр, ошону жейт, үйдө эле окуп, ошентип орозо өтүп кетет. Ушул нерседен сак болуш керек. Колдон келсе финик алып алып, кичинекей баклажка суу алып алып, мечитке эле барып, ошол жерде оозду ачып, анан шамды окуп туруп үйгө келиш. Мечит алыс болсо. Мындай адамдар үйүндө ачып эле мечитке барбагандар эки катага түшүп болот. Биринчиси мечиттеги жамаат намаздан кур калуу, андан кечигүү. Улуу сооптон өзүн кур калат. Ушундай ороз айында сооптор эселенип бере турган ай туугандар. Өзү намазды жалгыз окугандан жамаат менен окуган 27 эсе сооп болот. А ороз айында элестетиңиздер, эмне деген сооп? 10 эседен 700 эсе. Айрымдар сообун тек гана Аллахка маалым. Мына ошон үчүн ороз айында жамаат менен окууга, кайсы жерде бизде кайдыгерлик бар, кайсы жерде шалакылык бар, кайсы жерде боштук бар болсо, ошолорду бышыктап алганга, бекемдеп алганга мүмкүнчүлүк туугандар. Лааллакум таттакун ороз айында мына парс болду, сен таква болушуңар үчүн. Кимдин мүнөзүндө проблема бар, ороз айында оңдосо болот. Кимдин тилинде проблемасы бар, тилин түздөсө болот. Ким кайсы жерден алсырап боштук бар, ороз айында түздөсө болот. Андан кийин өзүнүн башына балия келишине да себепкер болот дейт. Биринчиси оозун ачыш керек, андан кийин намазга туруш керек. Шам намазын мечиттен окуп келип, анан ооз ачырууга кечки тамагына отурсун дейт. Жеңил эле суу менен финикти алып алып кетсе болот. Же азыр мечиттерде барса бүт жерде суу да берип атат, финигин деле берип атат, таппай калбайт. Айылдарда жок болсо, адам карап өзү суу финигин алып мечитке барып, шамды окуп, анан келип кенен отуруп тамагын жесе болот. Ооз ачарда дуа кылуу мустахап, жакшы көрүлгөн амал болуп саналат туугандар. Сүннөттө келген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн хадисинде Ибн Мажада, Хакимде, Байхакиде келген, мындай дейт: орозо кармаган адамдын ооз ачар алдында кылган дуасы кайтарылбайт деген. Текке кетпейт деген сөз. Же баледен куткарат, же кабыл болот, же Аллах Таала анын ошондой нерсесин текке кетирбестен сактап берет. Анан белгилүү дуалар бар, билесиздер. Мен о Аллахым сен үчүн орозо туттум, сен берген рызкың менен оозумду ачтым деген дуаларды айтсаңыздар болот. Арабчасын билбейсиз, кыргызча эле айтып бериңиздер. Кээ бирлер машакка арабчасын жатпай калдым деп ошону айтпай жүрө берет. Кыргызчасын билсе айтып бер. Аллахым сен үчүн орозо туттум, сенин рызкың менен оозумду ачтым. Захаба дама ва абталлатил урук ва сабатал ажр. Иншалла тамырлар ымдалышты, чаңкыган кетти. Аллахым сенин жардамың менен сооп бекемделди деп арабча билбегендер дуалар айтып берсин кыргызча. Анан ошондой мүмкүнчүлүктөн дуа кабыл боло турган учурда адам өзүн кур калтырбастан. Анан дагы эскертип кетчү нерсе туугандар. Кээ бир адамдар ошол жерде жаңылышат да. Дуа кылуу дегенде, ороз айында дуа кылуу дегенде тек гана ошо ооз ачар келгенде бир 20 мүнөт, 10 мүнөт калганда эле дуа кылыш керек экен деп түшүнүшөт. Ошол кезде эле колду көтөрүп дуа кыла берсем, ооба бул дагы жакшы. Бирок дагы бир жаңылышты коюп, алымдар айтат, ооз жапкандан баштап, саарлыкта ооз жаптыңыз, мына ошол ооз жапкандан баштап ооз ачканга чейинки убакыт дешкен да. Ушул аралыктын баардыгы дуа кыла турган убакыт. Бешим намазын окуйсуз, духа намазын окуйсуз, асырды окуйсуз, шамды окуйсуз. Анан ортодо Куран окуп атасыз, күндүз канча деген убакыт кетип атат. Сүннөт намаздарды окуп атасыз. Саждаларда дуа кылыңыз, сүннөт намаздардан кийин дуа кылыңыз өзүңүз. Дуа кыла турган учур көп. Орозо кармаган адамдын дуасы кабыл болот, дуасы кайтарылбайт деген сөз толук ошо ороз ай, 30 күндүк ай. Кээ бир алдымдар ошо айткан, толук мейли шамдан кийин куптан убагы болсун. Ошол ороз айында адам дуаны аябай көбөйтүш керек деген сөз. Себеби бул айда кылган дуаларың текке кетпейт. Кээ бир адамдар так кылбайт, анан ооз ачарда аш бергенге баш бер, оозуна эмир жаш бер, тияк бер деп коет да болду, жүрө берчү. Жалынып, жалбарып дуа кыла турган убакыттарды аябай көбөйтүш керек. 3гө бөлсөк болот. Эң күчтүү убакыты мейли ооз ачар убактында кылсам болобу? Болот. Жалынып. Андан кийин күндүзгү убакытта кылсам болобу? Болот. Алымдар ушундай дейт. Ооз жапкандан кийин шам убакыты киргенге чейин. Андан кийин шамдан кийин деле кайра ооз жапканга чейин канча намаз бар? Куптан намаз бар, таравих намаз бар, түнкү намаздарыңыз бар. Дуа кыла турган учур. Себеби орозо кармаган деген ошол дуасы кайтарылбайт деген ооз ачар деле эмес, толук күнү түнү. Түшүндүк, э? Мына ошон үчүн мусулман адам орозонун өкүмдөрүн, сыпаттарын, убакыттарын туура үйрөнүш керек. Себеби туура үйрөнсө, пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп берген жол менен сүннөтүнө ылайык үйрөнгөн болот.
мына ошондо орозосу туура болот, амалы кабыл болгон болот Аллах Тааланын алдында. Бул орозодогу эң зарыл нерселер дейт. Аллах Таалам Куранда айтты: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Чындыгында Аллахтын элчисинде силер үчүн үлгү бар, чырайлуу үлгү бар. Кимдер үчүн десе, Аллах Тааладан үмүт кылгандар, Аллах Тааламды көп эстегендер, көп үмүт кылгандар үчүн чын эле үлгү бар. Кимде ким Аллахты кааласа, ыраазылыгын кааласа, акыреттен үмүт кылса, Аллах Тааламга бет алган адамга пайгамбар алейхиссалату вассалам үлгү. Ал эми кайдыгер акырет менен иши жокторго бул адамдарга үлгү менен деле иши жок. Аллах Таалам барыбызга ийгилик тавфик берсин. Аллахумма инна насалука аль-худа ват-туқа вал-афаф вал-гина. Аллахым бизге таквалыкты, хидаятты, пакизалыкты жана токчулукту, ийгиликти бере көр. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алихи ва сахбихи ажмаин.